Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү темабыз улуттук курчактар. Сабактын максаты улуттук курчактар боюнча маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк логикалык ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшүнө өбөлгөлөрдү түзүү. Тарбиялык эмгек тартибин сактоого жана эмгектенүү маданиятын калыптандырууга тарбиялоо. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз улуттук курчактар болгондуктан биз курчак театры жөнүндө маалымат алабыз. Курчак театрынын балдарды жаш муунду руханий жактан өнүгүүсүнө кошор салымы чоң экендиги кимге болсо да маалым. Балдардын тилин таап, адамгерчиликке, адеп акылакка, айкөлдүккө, гумандуулукка, боорукерликке тарбиялап жаткан курчак театрынын артисттерин кантип алкоого алсак да жарашат. Өлкөбүздүн тарыхый мурастарын топтогон Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинде Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театры бирден бир орунду ээлейт. Курчак театры байыркы убакта эле кичинекей балдардын ар кандай оюн зооктуу көрсөтүүлөрдү жакшы көрүп, аларды көрүүгө шашылышчу. Балдарды гана эмес, чоң адамды дагы өзүнө тартып турган алгачкы көрсөтүүлөрдүн бири болуп, тактеке көрсөтүүсү болуп эсептелет. Ар бир курчакты сүйлөтүп, ага жан берген сахнанын артындагы таланттуу артисттер бар. Балдар, биз экранда көрүп тургандай курчактарды эмнелерден жазалаарын билесиңерби? Курчактар мурунку байыркы заманда чийлерден жасалган. Азыркы биздин заманбап жашообузга жараша курчактардын жазалышы жакшынакай болуп жазалат. Балдар, келгиле мен силерге суроо берейин. Биздин дайыма көрсөткөн керемет көчтөгү Акылай менен Актандын ролун ким аткарат? Ошол суроого жооп жазып класс румга жөнөткүлө.